Саламатсыздарбы, бүгүнкү көрсөтүүбүздө Ырчы Айперик Кубик кызы жолдошум токолалам десе өзүм тандашып коем дейт. Ырчы Анжелика Кайратовага Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгаруу сунушталууда. Мекен тасмасы эмнеге бийликке жакпай калды? Москвада мекенине кайтууга жардам берем деп алдаган 2 кыргыз жараны кармалды. Мына ушул жана башка күндүн маанилүү жаңылыктар менен алдыдагы мүнөттөрдө тааныша аласыздар. Ырчы Айперик Кубик кызы жолдошум токол алам десе өзүм тандашып коем. Ырчы Айперик Кубик кызы жакында эле дин жолуна түшкөн. Анан анын катталуучуларынын бири күйөөң токол алып бер, ошондо ыраазы болом дебесиздер деген суроо узаткан Ырчыга. Ал болсо десе өзүм тандашып коем деп жооп берген Айперик Кубик кызы. Булак аргумент KG. Ырчы Анжелика Кайратовага Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгаруу сунушталды. Куудул Гүлжайна Атаканова Ырчы Анжелика Кайратовага Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгарууну интернет баракчасына жазды. Бүгүн мен ушул кызды мактагым келди. Алтыным Анжелика, Аллахым сага 2 дүйнөнүн бактылуулугун насип кылсын ылайым. Азаматсың Алтышка. Сенин жасап жаткан жумуштарыңды көрүп, сендей курч айым болгум келди. Акты ак деп айтыш керек. Аты жаман оору Кыргызстанды каптагандан бери бир күн дагы өзү үчүн убакыт бөлбөй, кыргыз элим деп күйүп жанып жүрөсүн. Чынын айтканда сага кыргыздын баатыры деген наам бериш керек. Миңдеген адамдар вирустан коркуп үйүнөн чыкпай жаткан күндө болду. Эмне, Анжеликага оору тийбей турган жаны темир беле. Бирок өз өмүрү коркунучта болсо дагы элим деп тыпылдап жүгүрүп иштеп жүрөт. Мен бир нерсени баса белгилеп айтат элем. Анжелика миллиондогон адам өмүрүн сактап калганга көпүрө болду. Бул жумушту баштабаса, жасабаса, билбейм дагы канча адам өмүрүнө коркунуч келет эле. Кечээ Анжеликанын сторисинен көрдүм. Мен депутаттыкка барбайм, жаш кандидаттарды колдойм дептир. Бирок кыргыз элине Анжеликадай ээр жүрөк, күчтүү, эч нерседен коркпогон, баары бир гана Аллахымдан деген кыргыздын көйгөйүн чечкен Анжеликадай депутаттар керек. Анжелика депутаттыкка аттанса өзүм колдоп чыгам. Алтын башым аман болсун. Аллахым сенден ыраазы болсун. Ушунчалык жанып күйүп иштеп жүрсө да, көрө албай ичи тардык кылган адамдар аман болгула дейт куудулайым. Булак Мезгил Ньюс. Мекен тасмасы эмнеге бийликке жакпай калды? Экологиялык маселелер камтылган Мекен аттуу тасма 2019-жылы тартылган, бирок фильм бут тосуулардын айынан элге көрсөтүлбөй калганы белгилүү болду. Тасманын продюсери Бектемир Момаюсупов буларды айтты. Тасманын продюсеримин жана башкы каармандын ролун ойногом. Режиссеру жана сценарийин жазган Медербек Жалилов. Былтыр тартылып, 2020-жылдын январь айында кинотеатрларга коюлмак. Тасманы кинотеатрларга койгонго уруксат алуу үчүн күбөлүк керек эле. Аны Маданият министрлиги көзөмөлдөгөн бир мекеме берет. Күбөлүктү бербей, ушуга чейин сүйрөп келишти. 4 жолу комиссия түзүлдү. Бирөө келет, бирөө келбейт. Шылтоолорду айтышат. Прокатка уруксат бере турган күбөлүктү башкалар оңой эле алышат. Мекен тасмасы кыргыз жериндеги экологиянын бузулушу, кендер казылып, чет элдик инвесторлор биздин жерибизге суу картып жатканы баяндалган тасма. Ошол нерсе бийликте отурган анча-мынча кишилерге жакпай калып, бут тосуулар башталды. Тасмада пара алган жерлери бар, аны кескиле дешти. Бул көркөм тасма деп түшүндүрсөк да болгон жок. Аны кестик. Анан карантин башталып кетти. Ушул убакка чейин келдик. Тасма тартканга мен $100,000 акча карызга алгам. 31-июлда прокатты күтпөй, эл оор абалда турганда духун көтөрүү үчүн Мекен тасмасын YouTube каналга жүктөй бермек болдум. Учурда эсептик карта ачтык. Чет өлкөдөгү патриот жигиттер, кыздар, кыргыз жериндеги Мекенге кайдыгер карабаган адамдар тасмага кеткен чыгымды төлөгөнгө жардам беришсе жакшы болмок. Бул тасманы күткөн адамдар көп. Тасманын саундтрегин Гүлнур Сатылганова ырдады. Назира Айпекова. Мени уруксатым жок, девушка Сыгылганов байкелерди Фейсбукта жылдыз кылам.
Актриса Назира Айтбекова Facebook аркылуу кээ бир байкелерине катуу эскертти. Килейген эле эркектер, фантазияңарды чын кылып айткандан уялсаңар сураныч. Көрүнгөн эле эркектин девушкасы болуп кетиптермин угушума караганда. Нерв кайнап атат. Эмдигиде атыңарды атап жазам. 40-60-тагы мужиктер меники деп мактанышат экен. Мактангандын богун жейсиңерби? Машинамдын түшүп калган фарасын тагып, капшырылып калган каалгасын түздөп койгон бир эркек жок. Анан бай, акчасы иттин кара капталдан болгон агалар келжирейсиңер көрүнгөндө. Баарыңар белгилүүсүңөр. Сүрөтүңөр менен белгилүү боло электе тилиңерди тишиңерге катып жүргүлө. Булак аргумент KG. Бишкек мэриясы Анжеликага ыраазычылык баракчасын тапшырды. Бишкек мэриясы ырчы Анжелика Кайратовага ыраазычылык баракчасын тапшырды. Бул тууралуу ырчы социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып чыкты. Атайын кайрымдуу айымдарды чакырып, бүгүн Бишкек башкармалыгы ыраазычылык баракчаларын тапшырды. Эл кызматында чын ниет менен болгон күчүбүздү жумшап, аракеттене берели деп жазган ал. Булак аргумент KG. Москвада мекенине кайтууга жардам берем деп алдаган 2 кыргыз жараны кармалды. Орусиянын Москва шаарында Кыргызстанга жөнөтүү үчүн элчиликтин тизмесине киргизем деп кыргызстандыктарды алдаган 2 кыргыз жараны кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги 4-августта билдирди. Маалыматка ылайык 28 июлда Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө 26 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Жабырлануучунун айтымында ал 17 июлда Кыргызстандын Москвадагы консулдук бөлүмүндө мекенине кайтуу үчүн кайрылган. Ошол эле жерде белгисиз адам ага мекенине кайтууга жардамын сунуштап, андан акча алып изин жашырган. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү Орусиянын укук коргоо органдары менен биргеликте иш жүргүзүп, 30 жаштагы шектүүнү кармады. Ошол эле күнү милицияга 22 жана 34 жаштагы кыргызстандыктар кайрылышып, өзүнү элчиликтин кызматкери деп тааныштырган кыз аларды тизмеге киргизүү үчүн 60 000 рубль алганын билдиришкен. Бул арыздын натыйжасында укук коргоо органдары 23 жаштагы шектүүнү кармаган. Кармалган 2 жаранга карата алдамчылык беренеси менен иш козголду. Кыргыз өкмөтү тажи вируска байланыштуу 20 мартта бардык эл аралык каттамдарды токтоткон. Ошол эле учурда кыргыз жарандарын өлкөгө кайтаруу үчүн Орусиянын Москва жана Новосибирск шаарларынан бир жумада бир каттам уюштурууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бала чакалуу кош бойлуу аялдарды, ден соолугу начар мигранттарды мекенине кайтаруу үчүн атайын комиссия түзгөн. Орусиядагы кыргыз диаспорасы жана атайын штабтын мүчөлөрүнөн турган комиссия мигранттардын тизмесин түзүп, аларды Кыргызстанга жөнөтүү чечимин кабыл алат. Булак клуб KG. Колдоо керек. Чолпон аталык дааргерлер Жээнбековго даттанды. Дааргерлер президент менен жолугушууда кадрлардын жетишсиздигин, жаңы кызматкерлерди материалдык жана моралдык жактан колдобой туруп, аларды саламаттык сактоо тутумунда кармап калуу мүмкүн эместигин айтышты. Көмүскө экономикадан мыйзамдаштырылган каражаттар дааргерлердин эмгек акысын жогорулатууга багытталат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл райондук аймактык ооруканасын оңдоп түзөө иштерин көрүп жатканда айтты. Аталган оорукана 1986 жылы курулгандан тартып, жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратына капиталдык реконструкция жүргүзүлгөн эмес. Буга байланыштуу бүгүнкү күндө имараттын 15 орундуу бир канаты гана иштейт. Оңдолгондон кийин 100 орунга чейин кеңейтилет деп айтылат билдирүүдө. Жээнбеков медицина кызматкерлери менен баарлашып, тажи вирус инфекциясына каршы күрөшүүдөгү көйгөйлөр гана эмес, саламаттыкты сактоо тутумундагы көйгөйлөрдү дагы кеңири талкуулады. Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл райондук аймактык ооруканасынын реанимация бөлүмүнүн башчысы Сарбагыш Иманалиевдин каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Медиктер өлкө жетекчилигинин ооруканаларды куруу боюнча демилгесин колдоого алып, ошол эле маалда кадрлардын жетишсиздигин, жаңы кызматкерлерди материалдык жана моралдык жактан колдобой туруп, аларды саламаттыкты сактоо тутумунда кармап калуу мүмкүн эместигин баса белгилешти. Мамлекет башчы дааргерлердин пикирине кошулуп, тажи вирус инфекциясы көп жылдан берки начар башкаруунун жыйынтыгын, бардык көйгөйлүү жерлерин ачыкка чыгарганын кошумчалады.
Жээнбеков өлкөнүн бардык тармактарын жапырт санариптештирүү, көмүскө экономикадагы каражаттарды мыйзамдаштырууга өбөлгө болоорун айтты. Бул каражаттар биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин, мугалимдердин эмгек акыларын көтөрүүгө багытталат. Өткөн жылы айлык акылары көтөрүлдү, бирок түшүнүп турам, бул аз. 5000 сом алган дарыгерлерден эмнени талап кыла алабыз? Бул көйгөй ар дайым менин оюмда, деди президент. Өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев аймакта эпидемиологиялык кырдаал турукташып баратканын, таажи вирусу жуктуруп алгандардын саны азайып жатканын билдирди. Анын айтымында медициналык аппараттар менен дары-дармектер жетиштүү. Булак Спутник KG.